Бекер жасаган иштер силерде да болсо керек. Толтур андай иштер. Буларды эл үчүн кылдыгын бекер жаскандар. Бекер мисалы сиз эмне иш кылдыңыз? Азыр айта албайм точно шертермен демашым керек. Силерде да барбы ошондой бекер жасаган иштер? Енесай конушуна жардам бердик. Енесайга кандай жардам бересиз? Ал бизнес проект го почти. Енесай конушуна жолун салганга жардам бердик. Спонсор болдук. Ошо. Ошондо ал кандай жол? Баягы үйлөрдүн основание. асфальт. Тротуары дагы. Енесай конуш каякта? Мынау эме неле? Келмето бар го? Ошодон кирип кетет. Сүрөт ташка жакын да. Ишкебандан нарыбы? Ишкебандан нары. Кызыл байрактан да нарыбы? Нары. Ал жерде Енесай конушу боюнча мындай болгон. Ал жерде эмнелде мэриядан чалып, баягы көбүрөөк суммага иш кылган подрядчиктердин баарын чогултуп, анан ошо Енесайга асфальтын басканга жардам бериңиздер деп, ошо заводду барларды, башкаларды чогултуп, анан суранышып нерден ошо мэрдин тапшырмасы деп ошентип айтып, анан кийин ошо Енесайды жасатышкан. Мындай үйлөр курулган го. Ашар болгон да, ашар болгон. Эми ал жерде ашар болуп, бирөө тротуар, бордюрун берген, бирөө лотогун берген. Мисалы, булакам айтат, асфальтын кылып бергем деп. Андай ошо дагы 5 фирма келбеди деп атпаймынбы? Ошолор ошо бүт жасап берген ошолор. Бардыгы. Ашар менен. Болду, түшүндүм. Рахмат, болуптур. Анан азыр мен мына чыгарганда адамдар сөзсүз жазат. Ыдырыска мына фирмалардын бардыгы акча берипти деп. Канча акча бердиңер мага айтып койгулачы? Сизге 1 тыйын акча берген жокпуз. Мына Орозонун кутту күндө өзүм да Орозомун. Кудай турат үстүдө. 1 тыйын берген жокпуз. Өзү сурандык, например. Келип ушун чагылдырып элдин бир эмесин угуп коюңуз деп. Эми биз, например, менин ишканамда 60 бала иштейт. Мен 60 баланын бардыгына мыйзам чегинде налогун төлөйм ага. Иштеп аткан алган айлыгына налогторун төлөйм. 60 баланын мен мисалы азыр 3 айдан бери айлыгын берлек болсом, алардын бала чакасы эмне болот мисалы. Анан хоболор мисалычы, бир 200дөй хобога карызмын азырчы. Күндө сурашат байкуштар. Эми алар да лизинг алган, кредит алган. Эми мындай мисалы бир ишкана страдать этсе, бир эле адам кыйналбайт да. Анын артында турган канча жүздөгөн адам кыйналат. Булардын бардыгына ошончо адам кыйналып атат азырчы. Азабын көрүп атат. Ошол биз сизди акча берип башка кылып чакырган жокпуз биз. Ошо мына Орозон кутту күнүндө айтып атам. Жөн келип, ушундай кылып тартып бериңиз деп сурандык, тартып берип атасыз. Рахмат сизге. Рахмат. Макул. Ийгилик, тынч болуңуздар. Азыр көрдүңөр, монолордун бардыгы ошол азыр миллиондорду сүйлөп атышат. Ойлойбуз, ушунча миллион экен, мынча миллион, мында каяктан акча ушунча? Ушунча миллион бар бекен ушунун дейбиз да. Бирок мындай да. Мамлекетте негизи эле ушундай тендер, ошого окшогон иштер болуп атканда, ал миллион эч кимде болбойт өзү. Мамлекет бизге ошол заказчик болот да. Ошол заказчик бизге ушунча акчаны берет дейт дагы. Биз ушул тендерди уттук эле деп асфальт чыгарган бирөөнү айтат. Ушунча асфальт берип тур. Мен 1 айдан кийин же 2 айдан кийин акчаңды берем деп андан карыз алат. Анан 5-6 жанагы хобасы бар кишилерди чакырат дагы, мына жерди сүрдүрүп, же болбосо алып мусорун чыгарып бергиле, акчаңарды анан берем деп аны сүйлөшөт. Анан усталарды ошентип сүйлөшөт. Кээ бир жерден барып бензинди ошентип алышат, солярканы ошентип алышат, арматураны ошентип алышат. Мына 1-2 айдан кийин иш бүтөт, анан берем, карызымдан кутулам деп алып иштете берет ушинтип. Анан акырына келгенде эле, анан мынантип созулган болсо, баягы карызга солярка бергени дагы буларга чалат, бензин бергени дагы чалат, шагыл төккөнү дагы чалат, баягы хоо айдаган шопуру дагы чалат, арматура бергени дагы чалат, асфальт бергени дагы чалат, бетон бергени дагы, цемент бергени дагы чалат. Бардыгы ошентип баягы аталасы чыгып, кашасы чыгып жатып калат. Себеби бардыгы ошол бир мамлекетке ишенип, же болбосо мамлекеттин бир органына ишенип, анан бирөө ошол ишти алат дагы карызга, мына мамлекет турат деп карызга ишти кыла берет. Кылгандан кийин эле анан карасаң иш жок болуп чыгат аягында. Иш бар, иш кылынган, акчасы төлөнгөн эмес. Эми ошону кээ бирлерибиз айтабыз да, кантип эле ушулар ушунча акчаны кылсын деп. Эми баягы элге бөлгөндө элдин арасында ушундай акча чыга берет. Акча чыкпайт, жумуш чыгат. Мисалы бирөө лизингке хоо алган болот, же кредитке хоо алган болот.
ошол хобасын айдап, ар кимге ар түрдүү кызматты көрсөтүп, ошол хобанын акчасын төлөйт. Андан сырткары кошумча үй бүлөсүн багат. Анан мынага окшоп бир фирмага ошентип ишенип, мунун ишин кылып берсе, буга мамлекет акчаны бербей койсо, демек ал баягы хобанын акчасын бере албайт. Хоба кредитин төлөй албайт. А кредитин төлөй албай калгандан кийин ал банктын алдында баягы кара тизмеге кирет. Эртең барып туруп ошо хобаны дагы экинчисин алам, үчүнчүсүн алам же деп ошентип бир башка жумуштарга кредит алайын деп барса, сен ушунча жолу алган баягы милдеттенмеңди аткарбай коюпсуң, кредитиңди төлөбөй коюпсуң, сен жаман кардар экенсиң деп ага кийин кредит бербей коет. Кредит бербесе, анын кийинки бир боло турган мүмкүнчүлүктөрүн ошол банк чектеп коет. Кыскасы ошентип бир Токторбаевдин айынан азыр мынау жакта ушунча адам азыр жанагы ала турган акчасын ала албай, бере турган акчасын бере албай, кыла турган ишин кыла албай, баягы үмүттөрү акталбай отурат.